Облусунун Кадамжай, Баткен, Лейлик райондору зыянга учураган. Учурда келтирилген чыгымдар эсептелүүдө. Алдын ала маалымат боюнча негизинен турак үйлөр, эгин аянттар, ички жолдор жана арыктар сел сууларына толгон. Мындан сырткары суу мал жандыктарды агызып кеткен. Кырсык катталган жерлерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары иш алып барышууда. Калыбына келтирүү үчүн жергиликтүү бийликтерден да атайын техникалар бөлүнүп, тазалоо жумуштары жүрүп жатат. Алдыда 21-июлдан 23-июлга чейинки аралыкта туруксуз аба ырайына байланыштуу күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачындан жарандарга сак болууну эскертишет. Азыр бүгүнкү күндөгү маалыматтар боюнча 19-20 июль күндөрү Баткен областында селдер катталды. Селдерден акыркы маалымат боюнча бизде 59 турак үйдүн ичине сел суулары кирген. Ал эми 146 огород участкаларына баскан сел суулары. 20 үйдөрдөн 13, майда малдардан 11 аккан боюнча маалымат бар, тасталган маалымат.